Салам достор. Менин атым Элмир Исеналиев. Бүгүн Библия деген эмне? Чынында ал көп адамдар ишенгендей Кудайдын сөзү, ыйык сөзү деген жөнүндө келиңиздер ой жүгүртүп көрөбүз. Миңдеген адамдар ушул китепке кайрылат. Алар ушул жерден көптөгөн болгон өзлөрүнүн суроосуна жооп табышат. Бул дүйнөдө миңдеген китептер жазылган. Жана алардын баардыгы муңдан көзү тирүүсүндө караңгылыкка батып кеткен. Көптөгөн сенсациялык китептер жарыкка чыгат. Үй китепке караганда алар өзүнө көп көңүл бурат. Бирок өз доорун басып өткөн жана ошого карабастан адамдар чоң кызыгуу менен окуган канча китеп бар. Орто кылымдагы кандай китептердин бүгүнкү күнгө чейин чоң тираж менен басылып чыгат. Аларды коомдук бардык катмарлары окушат. Канча классикалык чыгармалар дагы деле көп адамдардын тарабынан тынымсыз менен окулат. Эгерде илгерки замандын кандайдыр бир шедеврине ушундай кызыгуу ойгонсо, анда бул тарыхка болгон кызыгуу үчүн эле. Бирок ал жазуунун өзгөчө актуалдуулугу үчүн эмес. Библия дүйнөлүк адабият китеби. Көпчүлүк тилдерге которулган. Акыркы 20 жылы үй китеп же анын ар бир китептери орто эсеп менен эсептесек, 2 жумада бир жаңы тилге которулуп чыгат. Ушунчалык өзүнө кызыктыргандын себеби бир нерсе. Бул чындыгында Кудайдын ыйык сөзү. Сенин сөзүң чындык деп айтат Иса Масих Жакан 17:17-де. Библия чындыгында Кудайдын сөзү экендигин эң күчтүү далили. Ким муну кабыл алса, ал Машаяктын сөздөрүнөн чыккан күчүн сезип, миңдеген жылдар мурун ушул күнгө чейин жазылган сөздөрдү абийирди бузуп, жашоону өзгөртө тургандыгын керемет катары кабыл алат. Бул кубуштунун бир гана түшүндүрмөсү бар. Кудайдын руху ыйык жазуу аркылуу бизге кайрылат экен. Сансыз көп мисалдар бар. Ыйык китептердеги сөздөр көптөгөн адамдардын жашоосун кандайча өзгөртөт. Кээ бирөөсү окуп, түшүнгөн. Бул жазылып турган мага тиешелүү. Мен ушул азыр абалдамын дейт. Лютер кечилдей жашаган. Жан дүйнөсүндө тынчтык таппай жана Кудайдан дайыма коркуу сезими менен жашаган. Кудайдын адилеттүүлүгү жөнүндө укканда, ыйыктыкты аткара албаган талаптарды эстегенде, Кудай жазылайт экенин билгенде, ал үмүтсүздүккө кабылды. Ошол убакытта ага китепте Римдиктерге 1:17-де адил адам ишеним менен тирүү болот. Кудайдын адилеттиги ишеним аркылуу ачылып, ишенимге жеткирет деген сөздөргө жолугат. Ошондо ал түшүндү. Бул жерде адилдик жөнүндө айтылат. Ал Иса Машаяктын куткаруу эрдиги аркылуу берилет. Жана аны ишеним менен кабыл алууга болот. Менин алсыз аракеттерим менен эмес. Машаяк аркылуу мен Кудайдын алдында адил болот экен. Ошол күндөн тартып Лютер тынчтык таап, жалгыз анын жашоосу гана өзгөрбөстөн, ал көптөгөн адамдардын жашоосун өзгөрткөн. Ий китеп кандайдыр жубатуунун жана бекемдөөнүн булагы экенин философ Иммануил Кант түшүнгөн. Забур 22:4-тө окуганда ал айтат: "Мен ушунчалык сонунушту башка китептерден таппадым" дейт. Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө жүрсөм да, жамандыктан коркпойм, анткени сен мени мененсиң. Ким айта алат дөөттүн койчусунун забурунан канча адам шыктанган? Жана Луканын Инжилдеги адашкан уул жөнүндө мисалды окуганда, кимдер гана Кудайга кайтууга себеп болот? Ик китепте күнөөлөр жөнүндө айтып өкүнүүнү талап кылган нерсе адам үчүн өтө кыйын. Бирок Жеремия 4:18-де айтылат: "Сенин жолдоруң менен кылган иштериң ушуга себепкер болду. Сен мыйзамсыздыгың ушунчалык кыйналып жатасың. Ал жүрөгүңдү жаралап жатат." Ик жазуу жалгыз гана адамдын күнөөсүн ачпайт. Ошондой эле Кудайдын четке кеткен моюнуга алуу жана кечирим сураганга чакырат. Муну менен ал жакшы соронуш берет. Теңир ырайымдуу болгондуктан биз жок болуп кеткен жокпуз, дейт Жеремиянын ыйы. Анткени анын ырайымы түгөнгөн жок. Ал унчукпастан жалгыз отурат. Анткени аны ага теңир салды. Ал оозун топуракка коюп, балким дагы үмүт бардыр деп ойлойт. Бирок теңир түбөлүккө таштабайт. Кайгы жиберсе дагы өзүнүн улуу ырайымдуулугу менен ырайым кылат. Жашоодо үй китепте сөз болбогон кырдаал жок. Үй китепти ишеним менен изилдеген адам таң калуу менен ынандырат. Илгери жазылган сөздөр анын азыркы жашоосуна так дал келет. Ошондой эле Кудай ар бири менен өзгөчө жана
өзүнчө сүйлөшөрүнө шек жок. Мына достор, чынында ыйык китеп бул Кудайдын сөзү. Эгер силерге жагымдуу болсо, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшсөңүздөр болот.